Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Бүгүнкү сабагыбыз тексттик редактордо параметрлер менен иштөө. Ал үчүн биз файл менюсуна киребиз. Файл менюсуна киргенибизден кийин бул жакта создать, открыть, сохранить как, печать, общий доступ, экспорт, закрыть деп турат. Ал эми могул жерде параметры деген турат. Параметрга киребиз. Бул жакка киргенибизден кийин биз общий, экран, правописание, сохранение, язык, дополнительный, настроить ленту дейт. Эгерде могул жерде биз баягы лентаны настройкалап бул жактан кошуп койсок болот. Андан тышкары панель быстрого доступа дейт. Бизде үстүдө могул жерде быстрый доступ, отменить, андан кийин отменить менен эле могул жерде аркага кайтып, анан алдыга өтүү деген бар да, орусчасын таппай калдым. Ушул жактан каалаган нерсеңизди кошуп койсоңуз болот. Вернуть, отменить деген могул жакта турат. Карасаңыз таблицаны кошуп коюп, же болбосо бул жактан электрондук почта же шрифт. Мисалы үчүн мен могул жактан сохранить кошуп койсом, мына жерде добавить деп басып койсок, бул жакта уже бар экен мына жерде сохранить. Андан тышкары мына правописание деген ал дагы бар экен. Бул жерден эмнени кошсом экен? Нарисовать таблицу дегенди кошуп койсок болот. Мисалы үчүн добавить бассак, мына бул жакка өтүп калды. Андан тышкары дагы быстрая печать дегенди коюп койсок болот. Мына добавить, ушул жактан быстрая печать. Ушул жерден биз могул жердеги быстрый доступубузду көбөйтүп алсак болот. Анан бул жактан окейди басабыз. Окейди бассак бизде мынакей отменить, вернуть, правописание, нарисовать таблицу, быстрая печать деген чыкты. Эми могул жерде дагы эле настроить панель быстрого доступа деп турат. Ушул жерден деле биз кошуп койсок болот, мына жерден карапчы. Эгерде өчүрүп койсок да болот. Мисалы үчүн мына правописаниянын мында галочканы басып койсок өчүп калат. Андан тышкары бул жерде файл, параметры, бул жактан биз цветин өзгөртүп койсок, мына темно-серый кылып койсок, бул жакта биздин экраныбыз серый цветте болуп калат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча.